урматтуу мекендештер, албетте ушунчалык баарыбыз кубанып турабыз, сүйүнүп турабыз, толкундап турабыз. Анткени көптөн берки ушул тилек орундалып, мына чет өлкөдө биринчи жолу ушул форумду өткөрүп жатабыз. Себеби бул өзгөчө форум Кыргыз эл жазуучусу Турсой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев мырза айтты. Райымжан, бул тарыхый форум. Себеби Кыргыз тилине арналган форум чет өлкөдө биринчи жолу өтүп жатат деп. Ошон үчүн жалпы баарыңыздарды куттуктады. Жалпы баарыбыз урматтуу мекендештер, мына ошол тарыхый форумдун катышуусу болуп турабыз да. Албетте, мындай алганда аз болушубуз мүмкүн. Бирок 10 мамлекеттин өкүлдөрү мекендештер келип отурушат. 10 мамлекеттен. Эгерде дагы көп келсе, анда батпай калат. Ошон үчүн азыр атайын өкүлдөр келип отурушат. Эми урматтуу мекендештер, албетте биз терең ыраазычылыкты бизге жакындан жардам берип, колдоо көрсөтүп жаткан Стамбулдагы башкы консулдукка Лира Сыдыкова айымга, ошол жамаатына бул жерде отурушат, терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биздин Стамбул шаарындагы мекендештерибизге өзгөчө басып белгилегенде мынакей Айбек Сарылов мырза кол чаап койсоңуздар. Олдуз Мамбетова айым. Эленор айым. Мына ушулар албетте биздин кандашыбыз, улутташыбыз Абдилметин мырза буттан бут калбай ушунча чуркап бүгүнкү форумду өтүшүнө чоң салымдашып Ирендер, бектер жана берендер, эл баштаган кемеңгер, мейлиң жакыр, мейлиң бакыр, мейлиң баатыр, мен кыргызмын дегендер. Соо үчүн келген жок бул жерге, соолум бар, айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажуу бар, бир элде. Анан буну билип ал, кулагына сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дини бар, ар башкача дили бар. Бирок билгин, бир улуттун бирден гана кини бар. Билгин, муну билип ал. Эй жарандар, эскертерим силерге, эгер чындап кызмат кылам десе ким элге? Сүйсүн тилин сүйгөн жагын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Эл ичинде эселек бар, эсер бар, ыймансыз бар, жана ырыс кесер бар. Жакшы билбей кыргыз тилин жарды деп, жанын жеген безер бар, эң жугуштуу кесел бар. Эй кыргызым, ким деп айтам, кыргыз тилин жарды деген балаңды, жарды эмес кыргыз тили, так өзүнүн жан дүйнөсү караңгы. Дегил ошол кыргызмын деп, кыргыз үчүн кызмат кылчу адамбы жок кылайык. Өздөн чыккан каалабыздар кыргыз тилин өсүшүн. Бактылар башка тилге, жыйындарда сүйлөнбөсө, аймагында жашаган эл азасап үйрөнбөсө, көчөт элдин деңгээлинен көтөрүлбөйт тилибиз. Тил өспөсө, кайдан өсөт дилибиз? Атың кыргыз, затың башка, өзүң кыргыз, сөзүң башка, динин кыргыз, тилиң башка, бойдон асып демесең, жыйындарда, курултайда, чогулушта, жолугушта, ажоң баштап, кожоң коштоп, өз тилиңде сүйлөгүн. Бул чындыкты өз да, жат да угушсун. Анткени тил ар улуттун аныктар, паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун.
Тең алгач сиздерди Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 35 жылдыгы менен куттуктайт. Азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн күттөгөн аталарыбыздын, элибиздин тагдыры кең келечеги үчүн алгылыктуу салым кошкон Кыргыз элинен чыган инсандары Абдыкерим Сыдыковдун, Шенабай Арабаевдин, Иманалай Айдарбековдун, Жусуп Абдрахмановдун, Абдыкадыр Оозбековдун эрдиктерин таңазылап, аңды сыймыктануу менен эскеребиз. Мамлекеттүүлүк менен тил маселеси ажырагыс түшүнүктүү. Себеби эне тил мамлекеттин калыптанышына жана бекемделишине түздөн-түз таасир этет. Тил болбосо улут болот. Улут болсо мамлекет болот. Кыргыздын байлыгы ала тоосунда, сыймыгы Ысык көлүндө, тарыхы Санжырада, маданияты Манаста. Ал эми кыргыздын түбөлүктүүлүгү анын кереметтүү тилинде демекчи. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет. Бүгүнкү форумдун бардык уюштуруучуларына, ошондой эле республикалык кыргыз тили коомунун президенти урматтуу Райымжан Рахман уулу мырзага бул маанилүү иш-чарага чакырганы үчүн ыраазычылык билдирем. Мындай демилгелер менен элибизди эл кылып, улут катары таанытып келаткан эне тилибизди сүйүүгө, сактоого жана жайылтууга, ошондой эле мекендештерибиздин мекен алдындагы жоопкерчилигин арттырууга жана атуулдук сезимдерин ойготууга шарт түзүп жатасыздар. Бул багыттагы аракеттериңиздерди жогору баалайм жана колдойм. Улуттук тилибиздин түбөлүктүүлүгүн сактоо жана келечек муундарыбызга өткөрүп берүү ар бирибиздин парызыбыз. Бүгүнкү форум бул ыйык милдетти ишке ашырууга өбөлгө түзөт деп терең ишенем. Бул маанилүү иш-чаранын жогорку деңгээлде ийгиликтүү өткөрүлүшүнө тилектешмин. Жалпы мекендештериме чын ден соолук жана аманчылык, ал эми сүйүктүү Кыргызстаныбызга бакубатчылык менен гүлдөп өнүгүүнү каалайм. Кыргыз тилибиз түбөлүккө өркүндөй берсин. Жазган катынан окуп еттим. Урматтуу Түрк мамлекеттер уюмунун төрагасы, Республикалык Кыргыз тили коомунун президенти, Түркия Республикасынын ыйгарым элчиси, Кыргыз Республикасынын Стамбул шаарындагы башкы консулу, Кыргыз Республикасынын Анталия шаарындагы башкы консулу, Түркия Республикасындағы Кыргызстан достук жана маданият коомдук уюмунун жетекчиси, кымбаттуу алыстан жана жакындан келген коноктор, баарыңыздарды Түрксой эл аралык маданият уюмунун атынан жана жеке өзүнүн атынан бүгүнкү форумга кош келиңиздер деп айтмакчымын. Кыргыздын тили ана тил. Ал энебизден ак сүтүнөн. Бул биз үчүн улуу гана тил эмес, ыйык тил да болуп эсептелинет. Анткени азыркы биз колдонуп жаткан тилдин өтмүшү терең. Ал кечээки совет доору менен чектелбегенин, сиздер сыяктуу кыргыз тилин сактап келечек муундарга өткөрүп берүү үчүн жан өрөгөн эр азаматтар, эжелер, апалар жок эмес. Ал ошол эле Орхон суусунун жээгинде түбөлүккө сакталып турган, таш үстүндөгү жазылып турган Барсбек атабыздын тили болуп эсептелинет. Андан кийинки эле кечээки Жусуп Алсагындын, Махмуд Кашкаринин, Алишер Навайинин жана Кожа Ахмет Эсеби, Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Барпы жана Букар Жырал сыяктуу алымдарга таандык чыгармаларындагы көөнө сөздөр эне тилибиздин маңызы деп эсептейм. Эне тил бул бир гана байланыш каражат эмес, улуттун аң сезиминин, тарыхынын жана маданиятынын күзгүсү. Эне тилде элдин тарыхый тажрыйбасы, дини, философиясы жана руханий дүйнөсү чагылдырылган. Тил аркылуу ар бир адам өзүнүн ким экенин аңдап, улутуна болгон сый-урматын, сүйүүсүн терең сезет. Эне тилди жоготуу элдин өздүгүн, өзгөчөлүгүн жоготуу менен барабар. Тил жоголсо, аны менен бирге улуттун каада салты, нарк населе жана маданий мурастары жоголот эмеспи? Ошондуктан эне тилди коргоо бул улуттук аң сезимди жана маданий мурастарды сактоонун маанилүү шарты деп эсептейбиз. Статистикалык маалыматтарга карап көрсөк, ар бир жумада бирден тил, бирден диалект жоголуп кетүүсү коркунучунда турабыз. Урматтуу катышуучулар, эне тилди сактоо жана коргоо боюнча албетте бир нече жолдор жана чаралар бар. Бул жаатта 3 нерсеге көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Анын бирөөсү медиа тил. Технологиянын, медианын жана интернеттин доору сүрүп жаткан убакта мүмкүн болушунча эне тилибизди дамазылоо максатында
дүйнөнүн чар тарабында жашап жаткан кыргыздар катары мыкты долбоорлорду иштеп чыгуу зарыл деп эсептейбиз. Маселен, диаспора өкүлдөрү атайын платформаларды, нетворктарды уюштуруу максатка ылайыктуу болот деген үмүттөбүз. Урматтуу катышуучулар, биз Түрксой катары Азербайжандын Шуша шаарында өткөн 2023 жылдагы 40-чы туруктуу кеңеш жыйынында кыргыз адабиятынын классиги, акын жана философ Барпы Алпыловдун 140 жылдык мааракесинин урматына 2024 жылы Түрк дүйнөсүндө Барпы Алпыловдун жыйырылы деп жарыяламыз. Урматтуу катышуучулар, мен бул жерде каттын узун окубай эки нерсе көңүлүңүздөргө бурмакчыбыз. Чындыгында эле Түрк союлары маданиятынын иш-чаралык алкагында 2023 жылы 40-чы туруктуу кеңеш негизинде айрыкча кыргызга аты чыккан, кыргыз маданиятын өстүргөн, өнүктүргөн 3 буга чейинки чоң ири иш-чараларды өткөргөнбүз. 2023 жылы Касым Тыныстанов атабыздын кара сөз устаты Түгел Басылдыкбек мына 2024 жылы Барпы Алпылов атабыздын 140 жылдык мааракесине арналган Түрк дүйнөсүнүн Түрксойго мүчө болгон 6 өлкөнүн 8 көзөмөл өлкөнүн бардык өлкөлөрүндө илимий иш-чараларды тынбай өткөрүп келдибиз. Бул да болсо Түрксой эл аралык уюмунун жана эл аралык уюмдардын кыргыз тилине, кыргыз элине болгон чоң кызматыбыз деп эсептейбиз. Мындан сырткары ушул уюштуруучулардын тобуна эң алгачкы эле ушул республикалык кыргыз тили коом президенти урматтуу Райым Жанабаев сизге жана катышууларга, Айбек агай, сиздерге баарыңыздарга Kıbrıslı tüm kardeşlerimizi, Türk kardeşlerimizi bir arada tutmak, Türk Devletleri Teşkilatı'nda akademik, sağlık ve bilim üzerindeki çalışmalar yapmakta çok büyük onur duyuyoruz bu konuda. Konuşmamı kısa kesmek istiyorum. Kırgız bayrağında gördüğümüz şanıra biz Türk devletleri olarak kurmak en büyük amacımız, en büyük hedefimiz. Aramızda üniversitemizde bulunan öğrencilerimiz de var. Ve bu kültürü, bu birlik, bu kardeşliği hep beraber yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Başka tilde, orus tilinde söylep ketip atат балдарыбыз. Bunun себептери көп. Бул жерде tilçiler отуруп атат. Биз эми илимий ишкер эмес, биз кыргыз тилин иликтебейбиз, бирок биз коомдук ишкер катары, чет өлкөдө жашап аткандар катары бизге эң негизги маанилүү нерсе ушу биздин tilçiler көбүнчө ошо чет өлкөдө жашап аткандар үчүн, биздин балдарыбыз үчүн бир жакшы бир окуу китептерин чыгарып берсе, бул жерде алып келген китептерде мындай экен, көбүнчө орус тилдүү болуп бараткан биздин балдарыбызга кыргызчаны үйрөтүү үчүн көбүнчө ошондой эмелер болот экен. Бирок ооба, чет өлкөдө 1 миллиондой кыргыз бар, анын жарымы бала десек, ошолордун баягы жарымы орусча сүйлөп атканы менен көбү башка өлкөдө, Турцияда көп аябай, Америкада көп, Европада өлкөлөрдө көп аябай эмелер бар, биздин балдарыбыз бар. Анан ошолорго биз тилибизди үйрөтүү үчүн мындай бир англисчеден кыргызчага болобу, анткени ошо балдарыбыз чет өлкөдө башка тилде, түркчөдөн болобу, ушул дагы багытта да иштерди алып барышса жакшы болот эле. Анан эми эң негизги менин оюмча да биздин изденүүбүздүн себеби, биз мына ата-энелер балдарыбыз чоңоюп калды. Биз ойлойбуз да, дейм да, тереңде түбүбүздө ойлойбуз, ушу балдарыбыз кыргыз болсо экен, кыргызчылыгын өздүгүн сактап калса экен. Анан биздин негизги жейгенибиз, биздин сөөгүбүз талаада калбаса экен. Талаада калбас дегенде чет өлкөдө балдарыбыз чет өлкөдө чоңойду беле, мен ушул жака эле көрүп коеюн ата-энемди деп дебесин деген изденүүнүн негизинде кетип атабыз да. Бул өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан бул форум биринчи жолу чет өлкөдө уюштурулуп атат, Райым Жанабаев айтып атат. Бул эми келечектүү болсун дейм. Анткени ошо 10 жыл, 15 жылдан бери биз мекендештер, диаспоралар изденүүлөрдө көп эле мындай жаңы изденүүлөргө, жаңы багыттарга чыгабыз, бизнес форумдарды уюштурабыз убагында. Анан мекендештердин кеңешин уюштурабыз, топтолобуз, чолгабыз, бирок мындай үзүрлүү бир мындай иш алып барып атабыз десек, мындай толук үзүрлүү деген мындай дей албайм да. Анткени биз ошо 2006 жылдан бери келаткан чогулуштардын баарына эле барып келет. Бирок ошол 2006да башталган маселелер, ошол убактагы көйгөйлөр
азыр деле бар. Ошо 2006-да башталган көйгөйлөрдүн ашып кетсек 4/1 гана чечилди. Шаранын уюштуруучулары, урматтуу ушул Эди-Тепе университетинин жетекчилиги, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу эже сиңдилер, бир туугандар, бүгүн ошол биздин форумубуздун башталышында эле ушундай бир сонун ыргакта, ушундай бир сонун мааниде эстеп кала турган нерсе болду. Ал биздин гимнибиздин аткарганыбыз. Кыргызстанда кайсы гана иш-чара болбосун, кандай гана иш-чара болбосун, ушундай көңүл толоорлук аткарылбай келди эле. Чындыгында кайсы жерде болбосом дагы эмне үчүн биздин кыргызстандыктар, мекендештерибиз ушул гимнибизди толук аткарбайт, эмне үчүн унчукпай гана турушат дечи элем. Ал эми мына жерден баарыбыз бир ушундай бир ыргакта аткарганыбыз өзүнчө эле жөнүндө шаркырап аткан нарын суусунан дагы чоң энергия берди. Анткени Кыргыздын гимни, республикасынын гимни бул таптаза аруу тилек, биздин келечегибиз үчүн, ар бирибиз үчүн ойлонуштурган ушундай бир чоң аруу тилек. Андыктан бардык ушундай тилектерибиз ишке аша берсин, материалдаша берсин биздин ой тилегибиз. Барыңыздар, бар болуңуздар. Ошентип мен мына бул конституциялык мыйзамды бияка жөн алып келген жокмун. Биздин урматтуу президентибиз ушул мамлекеттик тилибизди конституциялык деңгээлге көтөрүп атып, ар бирибизге, ар бир кыргызстандыкка, ар бир Кыргызстандын өкүлүнө, башка жакта иштеп жүргөн, окуп жүргөн ар бир кыргыз жаранына чоң ишеним көрсөттү. Ал биз баарыбыз жуурулушуп кыргыз тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошобуз жана эч качан жоголууга жол бербейбиз деген маани. Бар болобу? Урматтуу мекендештер, өзгөчө сиздер алыс жакта жүргөндө ырыс алды ынтымак деген эң жөнөкөй макалдын мааниси зор экенин өзүңүздөр деле сезип туюп жүрөсүздөр. Анткени мына кайсы жакта болбосоңуздар, эгерде ошол жакта 5 кыргыз болсо дагы 5 кыргыз бир жерди карап, бир багытта иш алып барып, бир тилекти аткарууга ушундай тилектеш болбосо, ал эгерим ишке ашпайт. Андыктан баарыңыздарга кааларым, алыс жакта бир тууганчылык сезимиңиздерди күчөтүп, бири-бириңиздерге кол сунуп, бири-бириңиздерге жардам берип, ушул кандай гана маселе болбосун бирге чечип жүрүңүздөрдү мен тилейт элем. Албетте, сиздер бул жакта ой тилеңиздер ушу Кыргызстанымда баары тең жакшы болсо экен, ушу башка жакта жүргөндө менин жүзүм жарык болуп, каерде болсом да мына Кыргызстанда ушундай иштер болуп атат. Мен деп анан кийин сыймыктанып мен айткыңыздар келет. Аны жаран катары, кыргызстандык кыргыз жараны катары мен абдан түшүнүп турам. Ылайым эле Кыргызстанда ден соолукта болуп, ар бир жаран жерибизде, элибизде тынччылык болуп, ошол жактан сиздерге жакшы кат-кабар, жакшы жаңылыктар, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрө турган, шыктандыра турган ушундай бир нерселер боло берсин. Бар болуңуздар. Ал эми бүгүнкү учурдагы манускрипт буюрса ошол жылдын аяк жагында жарык көрөт деп ойлонуп атам. Бүтүп калды. Азыр текшерүүдөн өтөт. Кыргызча абдан жакшы сүйлөгөн профессор, антрополог Мадлин Рейс деген бар. Ошол адам буну башкы редактор ошол болот. Андан кийин мурунку китебимде эле өзүмдүн кесиптештерим бул китепти текшерүүдөн өткөрүп тест болуп беришет. Бул усул аркылуу мен кыргыз тилин үйрөнгүсү келген адамдарга кыргыз тилин гана түшүндүрүп тим болбостон, аларды кыргыз элинин тарыхы, маданияты, адабияты жана белгилүү инсандары менен тааныштыра алам деп ойлойм. Эгерде эне тилдин өнүгүшүнө, анын дүйнө жүзүнө таралышына жана чет өлкөлөрдөгү филология илимий орунда өзүнүн филологиялык чөйрөдө орун алуусун кааласак, анда биз кыргыз тилинин өзөгүн чагылдырып жана кармап турган окуу китептерин жазып, окуу программаларын түзүшүбүз керек. Кыргыз тилин кылымдарга жашатыш, анын ээси катары ар бирибиздин милдетибиз. Анда баяндамамды аяктап койсом, мен бул тилде сүйлөйм, ырдайм, кайгы муңум, кубанычым бөлүшөм, тамаша айтып, досторумду күлдүрөм, билим алам, илимий изилдөөлөр жүргүзөм. Мекенимден канча узак болсом да, бул тил менен күнү түнү
бир жүрөм. Балким дагы эмгектерди жаратып, көп адамды кыргыз кылып үлгүрөм. Мен бул тилди барктайм, баалайм. Чет өлкөдө аны даңктайм, даңазалайм. Башка тилге теңелип, өссүн каалайм. Ошондуктан мен аны байытам, жасалгалайм. Аргыл түрдө окуу курал усулдарды жаратам. Керек болсо, өзүм аны каржылап, каалоочуга бекер эле таратам. Эмне үчүн? Анткени бул менин руханий дүйнөм. Билим, көркөм дөөлөт, маданий байлык казынам. Бул менин эне тилим. Бул деген өлбөс, өчпөс, көнөрбөс менин жана менин тилим. Биз жакта ченелүү убакыт берип калат да. Жетише албай кыйналабыз да, ошондо бир аябай сыймыктанам да, ошондойлор жасап жатканда, тилибиздин байлыгында агайда башка ырык болот бай деп. Анан кийин мына жерде Айбек агайыбыз дагы абдан баса белгилеп кетти да, биз бул иштер жемиштүү жана келечектүү болсун деп баса белгилебеди. Чындыгында биз бул бир иштин жемиштүү жасоо үчүн өзгөчө бир максат менен иш кылышыбыз керек да. Анан аны илимий жактан да терең изилдеп, анан жакшы жол тандашыбыз керек да, жол пландашыбыз керек. Ошон үчүн бул илектүүрдү колго алуудагы негизги максатым дагы ошол дүйнөлүк тил илиминдеги жаңыча изилдөө усулдарынын негизинде ушу эле тилибиз болгон кыргыз тилиндеги багытындагы изилдөөлөргө аз да болсо салым кошобуз деп максат кылып жаздым эле буну. Ушул негизи эле дүйнө жүзүндө миңдеген тилдер бар экен. Бул тилдердин тарыхы аны жашаткан элдер менен тыгыз байланышта экен билгениңиздерде. Ошол элдер тарыхтагы ар бир эл өзүнүн өз тилин коргоого жана өнүктүрүүгө аракет кылып келишет экен. Өзгөчө ошо тилди коргоо жана өнүктүрүү жөнүндө сөз болгон учурда илимде тил пландоо деген маселе бар экен. Ошол тил пландоого сөз өзгөчө көңүл бурушубуз керек экен. Бул тил пландоо деген Америка, бул 1960 жылдан бери Америкада өзгөчө колго алынып келе жаткан экен тил илиминде. Белгилүү бир тилди колдонуу процессинде пландуу жана максаттуу кийлигишүү деген теория менен алып чыгышкан экен буну. Мындай жөнөкөй тил менен айтып келгенибизде бул тил пландоо белгилүү бир тилде же ал аймакта колдонулган тилдерди өнүктүрүү жана колдонуу чөйрөсүн арттыруу үчүн аң сезимдүү түрдө жасалган иш аракет экен. Биз буну аң сезимдүү түрдө жасашыбыз керек. Биздик жакында дагы бир колдоо максатында бир жерге барганда ошол кыргыз тилинин Рамжан Курбановдой кыргыз тилчини, манасчыны, акынды төкмөнү кошо алып барып, мына Дорбек мырза айткандай кызырганда жакшы тилекте жардам берели деп ниет кылып атабыз. Ошого биринчи тилден мурун кыргыз экенибизди унутпайлык, кыргызга байланайлык, түндүгүбүз бийик болсун, угубуз бекем болсун, керегебиз бекем болсун. Ушул түзүүчүлөргө, ушул уюштурган сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сыртта жүрсөңөр эле бир сагыныч менен жүрөсүңөр алтындарым. Аман болгула. Кыргызстан баягыдай өзүңөр көргөндөй эле силерди көрүп, силердин духуңар менен гүлдөп, жайнап жакшынакай жашап атабыз. Кудайга шүгүр деп айталык. Элибизде тынчтык, балдарыбыз жакшы, погодабыз жакшы. Аманчылык болсун алтындарым силерге. Батада, Анан мен бул жерге силерге бата беришке толук
мындай өзүмдү татыктуу деп эсептейм. Тил үчүн күрөшкөн, тилди биринчилерден алып чыккан ошо кыргыз тили коому болгон. 89-жылы 23-сентябрда кыргыз тили боюнча закон кабыл алды, расмий тил болсун деп. Ошондон кийин 91-жылы 6-майда кыргыз тили коому уюшулган. Ошондо мамлекет тарабынан жана мамлекеттик деп атпайбызбы тиги комиссия. Ал комиссия деген 2010-жылы уюшулган. Ишенбесеңер тиги интернеттен карап көрсөңөр болот. Биз мамлекеттик тил комиссиясына да улуубуз да, кыргыз тили коому. Ал убакта мына Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Асанбек Стамов жана башка дагы мен көп айтып бербейин. Ушундай жазуучулардын инициативасы менен курулган коом болчу. Ал убакта эч кандай финансирование баягы өкмөт тигинтет деген жок болчу. Жалаң энтузиазм менен курулган коом болчу да. Ошондон бери мына Райымжан башында болуп, ага чейин Камбаралы Бобулов болгон. Бул коомду курганда Абдыганы Эркебаев азыркы академик бар го. Ошол биринчи ошол коомдун президенти болуп, анан ошол инициатива кылып, анан бизге окшогон мындай жүрөгүндө айткандан уялбаймын. Мындай жүрөгү бар, эчтекеден тайманбаган, элим үчүн, журтум үчүн деп күйүп пушкандардын чогулуп келип туруп, ошол коомду түзүп алганбыз. Бир да сом эч ким эчтеке берген жок, бирок биз өзүбүз куру жалак эле Жылаңач баатыр болуп, тилди өркүндөтүш керек деп өзүбүз жобо кабыл алып, уюштурган болчубуз. Анан кийин биздин бир айтып кете турган нерсем, ошол убакта балким азыр ортончу поколение билип калар, ар бир райондордо даже айылга чейин мектептердин баарында кыргыз тил коому деген коом ачтык. Жалаң элдин үнү менен, элдин демилгеси менен. Анан кийин завод фабрикаларда эне тили менен сүтүн деген телепередачаларды уюштурдук. Мындай чоң форумга келатсам, анан кийин деп бир өзүмдүн ушул 35-40 жылдан берки жүрөгүмдө кайнап жүргөн. Мен дагы тилдин азабын көп көргөм. Ушундай патриот боло калам деп турчу. Коммунисттик партиянын катарына кире турган кезден алып ыргызышкан мени. Анан тиги ошондой бир ыр жаздым эле, ошону азыр окуп койсунчу. Мен силерге бул алып берген чачылам алтындарым. Менин батам ушу болсун. Эми силерге ардап келдим. Улудан куралган кыргызсың, журтуң тегиң бар. Алладан алган берекке ак калпак тоолу жериң бар. Ураганды тургузган ураның манас шериң бар. Казган сайын көбөйгөн көл эмес алтын кениң бар. Тамчысы өмүр узарткан дарлык мүрөк сууң бар. 40 тамыры нур чачкан күнгө окшош байрак туың бар. Булуттан бийик учарга бүркүттүң тамган мөрүң бар. Мөлмүдөп жердин көзүндөй солбас тоңбос көлүң бар. Ырысын элдин коргогон ынтымак деген чебиң бар. Октон, өрттөн тайманбас, жүрөк кайрат гениң бар. Тарыхын жазган таңдайга манасчың төкмөң тилиң бар. Кайрылып салам бергенге беймандос аппак дилиң бар. Келип тур балам сагынтпай, кучактап тосчу тууруң бар. Учугун уулуң улансын, уңгулу балаң кыргыздын. Узарткан учун ааламга улуттун улуу кыргызсың. Булар каяктан келишти, калген сулуулар? Бишкектен келдиңиздерби? Топсуңарбы? Шайыр апалар? Бишкектен шайыр апалар экен. Siz Antalya'dan. Bulçu. Mana bizdin forumga gelgen ejekelerimiz aябай популяр болуп атат. Mana Türktөр келип сүрөткө түшөбүз деш. Mana. Forum katılımcıları İstanbul'un köçelerin korkulu atışat.
İstanbul'da Kırgız ırları жаңырып атат. Çet өлкөлөрдөгү Kırgız tilin өнүктүрүү деген форум болуп жатат. Бүгүн биринчи күн жыйынтыкталды. Эртең экинчи күн табият койнунда болот. Анан пароходдо болот.
Özüme cıldı ses kaldım. Rakımda bitti, şaştığımday, çiğnecekti, kalbimi bastan bir geceyi. Sonra bak oradan